мигрант болуп Москвага барганбыз. Ал жакта иштеп жүрүп, анан 2019-жылы бул жакка келгенде карантин башталып калды. Ошол маалда бизде жумуш жок, отуруп калдык да. Павильондун ичин оборудованияларды алып ишке киргиздик да. Ошол эле кармап аткан кичинекей акча бизди мотивация, түрткү берди. Ошо менен иштеп баштадык. Ушул уюмга жазганда бизге бир 200 000 сомдук аппараттарды алып беришкен. Ушул аппараттар менен 2 чемпион чыкты кол алдынан. Борбордун максаттары бизде эң алгач өнүктүрүү да, өнүктүрүү, алардын потенциалын жогорулатуу, ар кандай кызматтар көрсөтүү, жардам берүү максатында биз азыркы күнгө чейин 30 ашык долбоорду ишке ашырып келдик.